Шаардын борборунда 7 сотук жериңиз болсо, аны шаар сыртындагы 3 сотук жерге алмашат белеңиз. Бул видеодо ыйлаган жарандын жагдайы так ушундай болуптур. 18 жолу Ош мэрине кайрылган Матлюба Дадабаева өз окуясын BBC'ге айтып берди. Мен де шушу тезде эсбершинен сурайман. 18 жолу жолугуштук. Ош шаарынын тургуну Матлюба Дадабаеванын Тажик көчөсү 129 дарегинде жайгашкан үйү буздурулган. Анын айтымында жер тилкеси 7 сотук болгон. Мэрия анын ордуна шаар сыртында жайгашкан Энесай конушунан 3 сотук жерге салынган бир үйдү берген. У үйүмдө бөлөй эшик эди. Ханасы башка эди. У үй кеңир эди. Эшиклерге бемалал чыгып жүрүшөрдү. Азыр бул үйгө мына залга чыкса хаммасы келинлерим, угулларым неудобно болуп сыгышмаяпты. Баллары bilan 2 oğlum var, 2 gelinim var. 2 gelinimde biri 6 can, biri 5 can bolup, men bilan 12 can bolup oturup şu yerде. Матлюба Дадабаеванын айтымында мурунку үй бузулуп жатканда анын ордуна Ош мэриясы тарабынан Энесай конушунан 2 үй берүү убадасы болгон. Ал азыр убадаланган үйдүн экинчисин алуу аракетинде жүрүптүр. Мурунку үй атасынан калгандыктан аны менен коштошуу оор болду дейт. Азыр көрсөм yüreğim arkam кетет. Акчага сатып алсам ham alamim yo'q edi. U yerda otam eslatadi, onam eslatadi, jigarlarim eslatadi. Hökumatga berdim, meni mana shunaqa teng bo'lib kichkina uy olib kelib qo'ydi. Оштогу Интербилим коомдук уюмунун жетекчиси Гулгакы Мамасалиева Матлюба Дадабаеванын үйү мыйзамсыз бузулуп калгандыгын жана анын мэрияга коюп жаткан талаптары жөндүү экенин айтууда. Матлюба же кече бир эле үй алдым деп атпайбы? Анын мэрияга болгон кайрылуусу туура. Анткени Матлюба же 7 сотик жердин ордуна 2 сотик берилип калган. Ал 2 сотиктин ордундагы Энесайдагы үйгө бул 3 үй бүлө батпайт. 3 үй бүлөгө бөлөк 2 үй бериш керек эле мэрия. Ош шаарынын мэриясынын маалыматына ылайык Матлюба Дадабаеванын мурунку жер тилкесинин жалпы аянты 680 чарчы метр болуп, ар бир чарчы метри 14.500 сомдон бааланганын билдирди. Учурда иш атайын комиссия тарабынан каралып жатыптыр. Ал эжеге бир үй берилген Энесайда. Дагы оценка кылып туруп, эгерде дагы неме болсо, үйүнүн оценкасы жетпей турган болсо, дагы кошумча кылып беребиз деп эметкенбиз. Эженин учурдагы эски госактысындагы оценкаларын үйүн кошуп туруп эсептеп чыгарабыз. Анан жетпей турган болсо дагы беребиз. Менимче жетпейт, эми ал жерде 7 сотик, 6 канча сотикте. Бугасы менен эсептегенде ошондуктан дагы комиссия карап атат азыр.